90-жылдары эл оор турмушту баштан өткөрүп жатканда мугалим Гапыр Мадаминов билим берүү тармагына өзгөртүү киргизүүгө умтулган. Агай сериалында Гапыр агайдын мектеп ачууда баштан кечирген кыйынчылыктары жана ийгиликтери чагылдырылган. Агай гимназияга келбей калды жадагасы. Мен болгон күч аракетимди агайга жолбосо казакчага андап жүргөн жокмун. Мен деген агайдай болуп, Ойл акедей болуп, мугалимдей болуп, гимназия балдар деп жүрөм. Кече 29 мартта Агай сериалынын соңку бөлүгү жабыгы эшик аркасында көрсөтүлдү. Ошондой эле Баткендеги Тажикстан менен чектеш айылдагы номер 3 эксперименталдык гимназия туурасында даректүү тасма көрсөтүлдү. Жогорку кеңеште сүйлөгөндө айттым эне. Да, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйба методиканы алыш керек, бирок параллельно алыш керек. Өзүбүздүкү да болуш керек да. Ушул бүгүнкү иш-чарада бул кинодо 30 жыл эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы кыйынчылыкта кыргыз мугалиминин кыргыз турмушунун көрсөтүлүшүнү чагылдырып бергендиги үчүн Руслан Акун, анын ошол жалпы жамааты, актерлор жамааты, айрыкса мына менден бир нечеси мыкты Гапыр агай. Кең келген Кочкор агай ушулардын бардыкка жана башка каармандардын бардыгына мен терең ыраазычылыкты айтам. Бул фильмдин астында жазылган 3 сөздү мен айтып кетип атамын. Пикир бергендердин Россиядан жазыптыр. Мен мугалимдиктен чарчап, андан кийин таштап Россияга кетип калдым эле. Бул фильмди көргөндөн кийин мен кайтып барып, мугалим болуп окугум келди деп кетиптир, жазыптыр. Мындайлар менин жашым 54 жашта, бирок мен кайтадан университетке тапшырып мугалим болгум келди деп жазып. Ушул сыяктуулар өтө көп. Рахмат сиздерге. Роза Айтматова Гапыр Мадаминовдун билим берүүдөгү методун баалады. Мурунку билим берүү системасын өзгөртүш керек, жаңы методдорду киргизиш керек деп ойлочу элем да. Анан мына Мадаминовдун интервьюсун көрүп атып, абдан жакты мага. Ошо менин оюмдагыдай нерселерди айтып атты да. Азыр албетте жаңы техника, жаңы технология, жаңы предметтер деги эле система өзгөргөндөн кийин ошого жараша реформа болуш керек. Билим берүү системасына. Ошого жараша окутуш керек. Ошон үчүн бул кишинин үлгүсүн биздин башка мектептерде алыш керек дагы. Балдарга жаңыча билим берип, жаңы заманда өзүнүн ордун таап, иштей ала турган муунду өстүрүшүбүз керек. Иш-чаранын соңунда Агай тасмасынын жаратуучуларына сыйлыктар тапшырылды. Гапыр агай кандай таасир калтырды? Мугалим болуш үчүн жөн эле балдарды окутуп, журналды толтуруп, баа коюш керек эмес экенин түшүндүм. Мугалим деген бул балдардын экинчи ата-энеси. Бул кантип кандай мугалим болуш керек, балдарга кандай сабак өтүш керек, жөн эле сабак эмес, кандай тарбия бериш керек. Ошол нерсенин баарын үйрөндүм десем болот бул сериалдан. Гапыр Мадаминов даярдап чыгарган китептер менен билим алган гимназиянын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күнгө чейин республикадагы жана чет өлкөдөгү алдыңкы жогорку окуу жайларга акысыз өтүп келишет. Айсел Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.